Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын биринчи форуму өтүп жатат. Форум 18 июньга чейин уланат. Аталган форум кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы, манас үчилтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган. Буга чейин окумуштуулар, буга чейин бийлик өкүлдөрү айтуучулардын ордунда сүйлөп, алардын атынан маалымат берип келген. Алар тууралуу сүйлөп келген. Ал эми бул сапар айтуучулардын өздөрүн чакырып, биз ушул форумду өткөрүп, маселелерин өздөрү ортого салып, анан чечүү жолдорун табалы деген максатта чакырып атабыз. Экинчи максат болсо эл аралык айтуучулардын уюмун түзүү. Буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул форум болсо жыйынтык иретинде кол коюу аземи болот. Монголиядан келди, Өзбекстандан келди, Россиянын субъектилери Хакасиядан, Якутиядан, Бурятиядан, Тывадан, Калмыкиядан, Башкириядан келип отурат. Башагы 10 элдин өкүлү. Мен азыр официалдуу бөлүгү бүткөндөн кийин биз Манас академияга экскурсия жасайбыз. Ал жерге барып биздин иш менен таанышышат. Андан кийин тарых музейинде эл менен жолугушуу болот, ачык эшик. Эртең болсо, эрте биз Ысык көл өрөөнүнө Кудай буюрса конокторубузду алып жөнөп кетебиз. Андан ошол Ысык көл областынан театрдан чыгып, анан Жыргалаң айылындагы Тулпар таш деген касиеттүү жерге барабыз. Манас атабыздын бир тулпарынын изи калган жер деген касиетке ээ экен. Анан биздин кыргызыбыздын жаратылышын көрсөтүп, ушул меймандарыбызды ошол жерге бир жаратылыштын ачык асман алдында дагы өнөрлөрүн тартуулашат. Кайран өнөр айтканын караңыздар. Эзелтеден бери эле дүйнө элдеринин руханий жана маданий өзгөчөлүктөрүнүн сакталып келишинде эпос айтуучулардын орду эбегейсиз зор болгон. Доор алмашкан сайын замандын талабына ылайык алар элинин жан дүйнөсүнө руханий азык тартуулап, өз элинин баатырларынын эрдиктерин даңазалап, улуттук дуктун сакталып калуусуна өзгөчө салымдарын кошуп келишкен. Здесь я приехал сказать. Мен форумда өзүбүздүн айтуучуларыбыз, эпосторубуз туурасында айтып берем. Форумга катышканыма өтө кубанычтамын. Биз мурда өз аймагыбызда Кытай, Монголия сыяктуу өлкөлөр арасында уюшулган сынактарга, фестивалдарга катышчубуз. Биз дагы өзүбүздүн улигершин айтуучулар уюмун түзүүнү максат кылып жатабыз. Бүткүл дүйнө биздин эпостарды таанып, биз башкалардыкын кенен билүүгө ынтызарбыз. И хочется сказать, ГСР это наш тоже большой эпос. Мы приехали из Республики Саха-Якутия, Российской Федерации. Бизде түрк, монгол элдериндегидей эле эпостарыбыз арбын. Алардын эң көлөмдүүсү Олонхо деп аталат. Бул якут фольклорундагы ири жанр болуп эсептелет. Анда якут баатырларынын эрдиктери айтылат. Сказания о героических подвигах якутских богатырей с протяженностью, с объемом где-то самым большим Олонхо считается 50 тысяч стихотворных строк. Сапарбекович. Бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын биринчи форумун Кыргызстанда өткөрүү өтө маанилүү жана орчундуу эл аралык иш-чара болуп саналат. Кыргыз эли дүйнө элдеринин эпостарынын ичинен манас өңдүү эң көлөмдүү эпосту жараткан эл. Ошондой эле эпосты салттуу түрдө жандуу айтуу өнөрү кыргыз элинде бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.